Азыр сизден бирөө адрести сураса, мына жердеги адрес кандай деп. Эгер ал сизге адресиңизди көрсөтүп түшүндүрүп койсо, сиз ага ишенип каласыз жакшы адам экен деп. Көптөн бери табылбай жүргөн сыйырыңызды бирөө таап берсе, ишенип каласыз ага. Жакшылык кылды себеби. Бүгүн көпчүлүк адамдар намаз окуйт, намазда отурат, күйөөлөрү, эркектердин көбү мечитте отурса жума намазда, ошон эле жумада отурган эркектердин аялдары башынын бөлмөсүндө эмне болуп атат деп башынын бөлмөсүндө отурат да кезекке турат. Көпчүлүгү аялдар болот алардын. Урматтуу мекендешим, арзыбаган адрести, арзыбаган деректи көрсөтүп билдирип койгон адамдарга биз ишеничибиз ушунчалык күчтүү боло турган болсо, эртең дажал чыккан учурда 70 000 түрдүү музыкалар менен келген учурда эшекти минип алып кыдыктатып, ар кандай сурдуу сыпат нерселерди айткан учурда, беш тозок мына деп көрсөткөн учурда, көптөгөн Кудайдын буйругунун негизинде албетте. Кудай каалагандыгы үчүн ал нерсеге ошондой нерселер берилген. Ар кандай нерселер көрсөткөн учурда аны ээрчип кетпейбиз деп ким кепилдик берет? Дажалдын чыгышы. Ооба, урматтуу мекендешим. Бүгүн дүйнө жүзүнө карасак, дүйнө жүзүн байкасак, көпчүлүк ошол бир нерсени каалап аткандай да. Адамдарды байкасаңыз, адамдардын жер жүзүндөгү кылып жаткан бузукулуктары, кылып жаткан арам иштери, шайтан бизди азгырат, азгырышка аракет кылат. Себеби өзүнүн жашоосундагы негизги принциби, максаты ошол, азгырыш, адамдарды өзгө кошуп тозокко алып кирип кетиш. Ал фитна кылат, ал бузукулук кылат, ал бардык жамандыкты кылат. Бирок жамандыктардын өтө бир чоң сыноо катары келе турганы бул адамдарга карата дажал болуп эсептелет да. Дажалдын чыгышы. Ооба, дажал сыноо. Бул жашоого сыноо үчүн келгенбиз биз. Ошол сыноолордун бир чоңу бул дажал болуп эсептелет. Шайтан дажалды өтө жакшы көрөт, аны сүйөт, аны күтөт. Дажалды жакшы көрөт, күтөт. Себеби неге? Себеби эң чоң фитнаны, бузукулукту ошол дажал кылат. Байкасаңыз, урматтуу мекендешим, бир мамлекеттин президенти боло турган болсо, падышасы боло турган болсо, ал адамдын алдындагы адамдар, вазирлери, депутаттары ыймандуу адам боло турган болсо, салих, жакшы адамдар боло турган болсо, баягы падышага жакшы ойлорду, идеяларды берет. Мындай кылыңыз, элге мындай кызмат кылыңыз, Кудайдан коркуңуз деп жакшы нерселерди айтат. Ал эми бузук падыша боло турган болсо, бузуктарды чогултат өзүнүн алдыга. Вазирлери дагы өзүнөн өткөн бузук болот. Барып саллясын алып кел десең, келлесин алып келе турган адамдар болот. Бузук адамдын алдында бузуктар болот. Баягы лидер, президент бузуку адамдарды чогултуп алып, бузук иштерди көбүрөөк кылат. Бузукулук тарайт, бузукулук, жамандык тарайт. Шайтан да кудум ушундай. Өзүнүн алдыга эң күчтүү бузукулук кылгандарды чогултат. Өзүнүн алдыга жакшы көргөн, эң жакшы иштерди кылып келген, бузукулукту кылып келген шайтандарды өзүнүн алдында чогултат. Дажал сүйүнөт экен, конот экен дажалдын чыгышына, күтөт экен. Бүгүн урматтуу мекендешим, шайтан сыпатындагы адамдар дагы жок эмес. Шайтандын өзүнүн таажы, тактысы бар. Өзүнүн мындай кресло отура турган, сөрүсү дейбизби, же тактысы дейбизби, анын деңиздин үстүндө боло турган болсо, ар дайым шайтандарга приказды берет. Эң бузукулукту ким күчтүү кылып келсе, ага өзүнчө бир сыйлыктарын, бакыларын өзгө жакындата турган даражада бузукулук кылып келе турган шайтандарды өзүнүн алдыга жакындатат. Ошолордун арасында, урматтуу мекендешим, эң көп бузукулук кыла турганы бул үй бүлөлөрдү ажыратыш. Үй бүлө ажыраса болду, үммөттүн төрөлүшү токтойт. Бир салык перзент келип аткан болсо болду, перзент жетим калды дегени. Үй бүлө ажырашты дегени зина көбөйдү дегени. Бардык фитна фасадтын башында үй бүлө ажырашып турат экен. Демек шайтан ошону билет. Эң үй бүлөнүн бузулушуна себепчи боло турган шайтанды өзүнүн алдыга коет экен да. Байкасак, урматтуу мекендешим, шайтандын өзүнүн таажы, тактысы бар. Өзү сыяктуу жаман иштерди, эң күчтүү жаман бузукулуктарды кылгандарды өзгө жакындатат. Жиндерден болгон өзүнүн аскерлери бар. Өзүнүн армиясы бар, жеке өзүнүн шайтандын армиясы бар. Андан кийин жиндердин ичиндеги кафыр жиндерден өзүнүн аскерлери бар. Анан адам сыпатындагы шайтандар дагы бар. Шайтанга кызмат кылган. Байкасаңыз, урматтуу мекендешим, аузу биллахи минеш шайтанир раджим дегениңизде баягы шайтан чегинет сизден. Болду, кетти, кутулдум шайтандан деп ойлобоңуз, ал чегинет, убактылуу чегинет. Кудайды унутуп, баягы аузуна келтирбестен жаман сөздөргө кирип кеткениңиз учуруңузда кайра баягы шайтан келип өзүнүн торун сизге таштайт. Ал убактылуу келиме, кетирет.
Бұл жерде урматтуу мекендешим аузу биллахи минеш шайтанир ражим эмес. Бакара сүрөсүн, Ясин сүрөсүн, Куранды башынан аяга чейин окусаң дагы кетпей турган адам сыпатындагы шайтандарды айткым келип атат да. Бир досуң келди, ичип кое береми? 100 грамм ичип кое бер. Сен эркексиңби, өзүң ичишиң керек. Менде бала бар, артында бала карат, сенден не калат? Сенин кызың эле бар, балаң жок. Мунаны ичип койсоң эчтеке болбойт. Акыркы жолу последний раз деп ошондой адам сыпатындагы шайтан, чыныгы шайтан. Андай эле достор, андай тааныштар, бардык эле адамдарда кездешип калышы мүмкүн. Акыркы жолу кылып кое бер, эч нерсе болбойт. Бул дүйнө кыздар менен ырахаттуу. Кыздарсыз бул түрмө, бул дүйнө. Кыздарга барып кое бер, эч нерсе болбойт. Кыздарды көрө элексиңби сен деп азгырган шайтан. Адам сыпатында бирок ичи шайтан да, ошондой адамдар жок эмес. Баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Абу Жахил баштап капырлар, дин душмандары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга зулумдук кылабыз деп пландар түзгөн учурда алардын арасына шайтан адам сыпатында кирип келди го. Адам сыпатында келип идеяны эң күчтүү берди го. О бейиштен кууган шайтан эле. Ал шайтандын жардамчысы же армиясынын ичиндеги бир аскер эмес эле, ал шайтандын өзү болчу. Неге андай өзү келди бул жерге? Себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу кетип атат да тема бул жерде. Ошондуктан орчундуу маселелерге өзү келип, өзү маселени айтып берип атат. Мындай кылгыла, андай кылгыла деп планды өзү түзүп үйрөтүп берип атат да. Бүгүн дагы жок эмес адам сыпатындагы шайтандар. Бир жакшылык кыламын, эми иманга келемин, эми кыдаятка келемин, намазды эми баштаймын, бардык жамандыкты таштаймын, сигаретти таштаймын, арамды таштаймын, арам жүрүшүмдү таштаймын деп жакшылыкка аракет кылып, жакшылыкка үмүт кылып, жамандыктан алыстап биринчи кадамды таштаган адамдарга шайтан келип азгырат. Баягы алкашка келип убактысын кетирип отурбайт шайтан. Шайтандын убактысы өтө терең, тың турат. Шайтан да убактыса кызганат. Алкашка келип башын ортуп отурбайт. Эми бисмилла деп, силер сыяктуу бисмилла деп жакшы жолго келип аткан адамдарды азгырышты баштайт да. Өз жолуга алкаш, өз жолуга зынакор. Бирок шайтан эми аракет кылып иманды табам, кыдаятты табам дегендери келет экен. Урматтуу мекендешим, бир жигиттин окуясы бар. Бир жигит ошондой өзүнүн огородунда кичинекей дыйканчылык кылып, ар кандай иштерди кылып, тирүүлүгүн өткөзөт экен. Мен албетте бир окуяны болуп өткөн деп дагы айтпаймын. Бир окуяны болуп өткөн, бул мынанчы жыл анык факт түрүндө болуп өткөн деп дагы айтпаймын. Болгону бизде алына турган сабактар бар да. Ошол окуядан негизги кыссадан хысса алышыбыз керек. Окуядан сабак алышыбыз керек. Бул жигит ошентип иштеп күндөрдөн бир күн эшигин кагат экен мунун. Так эшигин кагат экен. Ал шайтан, адам сыпатындагы шайтан. Келип мага, мен сизге кызматчы болом, айтканыңызды кылам, мага тамак аш берип турсаңыз болду дейт баягы жигитке. Жигит дагы кубанган абалда баягы тамак ашын берип иштетишти баштайт. Баягы иштейин дегенде де келип баягы жигитти азгырышты баштайт, ар нерселерди айтып. Баягы жигит ибадатында, намаздарында өз ордунда, бирок шайтан келип азгырышты баштайт жигитти. Ар нерсе кылып азгырат. Бирок жигит жумушта айтышты баштайт. Муну кыл, аны кыл, муну кыл деп. Анан шайтан өзүндө абалына келип, эгерде мага жумуш айтышты токтотуп койсоң, эгер мен бош кала турган болсом, сени азгырам, бара турган жериң башка кылам, керек болсо өлтүргөнгө чейин барам дейт да. Баягы жигит дагы ойлонуп, бул сөздөрдөн коркуп, ошол өзүнүн жашаган айылдагы алым молдокеге барып, ушундай окуя болду, эмне кылам десе, баягы алым дагы карап, анда сен бир иш айткын ага. Ал эч качан сени келип азгырбасын, сага келип бир нерсе дебесин. Ошондой иш таап бер ага дейт. Баягы дагы жигит ойлонуп келип акыры шайтанга, сен мен айтпаганыма чейин, мен токтоткун дегенге чейин
Асманға чыгасын, кайра түшөсүн, асманга чыгасын, кайра түшөсүн дейт. Баягы асманга чыгат, кайра түшөт, бирок эч келип азгыра албайт да баягы жигитти. Жигит өзүнүн ибадатын кылат, жакшы иштерин кылат, салих амалдарын кылат, намазын окуйт, Куранын окуйт, өз убагында жакшы иштерин уланта берет. Бирок шайтан келип азгырганга убактысы болбойт. Неге? Аны бир иши бар эле да. Урматтуу мекендешим, шайтандар орозодо кишенделет. Шайтан кетиши мүмкүн. Шайтанды жок деп элестеткен учурубузда дагы качан биз өзүбүздү бир нерсе менен алек кылбаган учурубузда жеке нафсибиз, каалообуз бар. Каалоо шайтанды дагы өтүп кетиши мүмкүн. Шайтан бербеген ойлорду берип коет да. Ал шайтан Google'ду каяктан билсин? TikTok'tu каяктан билсин? Ал жеке нафсиң алып келет аны нерселерге сени. Нафс жалкоолукту, жатканды, уктаганды, кеңири телевизор көргөндү, уйкуну, кеңири жашоону, лагмандан кийин аш, кошумча салаттарды жеп, уктап, анан ашканын дарыканага чыгарып коюп жүргөндөн ал жагы алып өтпөйт сени. Анын максаты ушул. Жыргалчылык, уктоо, кеңири жүрүү. Каалоо сени ошого эле алып барат. Каалоолорубуздун негизи максаты, негизи багыты курсак. Курсак. Анан эркек болсо аялдарга карата көбүнчө, аялдар болсо эркектерге карата, мисал үчүн. Анан уйку. 3 түрдүү нерседе биздин багытыбыз бар экен да. Негизи азырылып кете турган. Бирок ошо 3 нерсени тыйыш бул анчалык деле оор эмес да. Адам аракет кылса баардык нерсесин тыят. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, жакшы иштердин, жакшы амалдардын уланышы үчүн дагы өзүңдү бир нерсе менен алек кылышың керек экен. Токтотпошуң керек жакшылыкты, ибадатты бардыгын.